негизинен бүгүнкү күндө Талас шаарында эл каттоо толук кандуу жүрүп жатат. Каттоочулардын саны баары такталган. Анан кийин бизде мынакей центральный телевиденияда дагы берилип аткандай ал жерде бүттүк коопсуздук маселелери көрсөтүлгөн, штрих-кодко чейин кирген, бейджигинде биздин колубуздагы, печатибиз дагы мэрдики бар. Андан тышкары айта турган болсок, ошо каттоочулардын коопсуздугу боюнча айта турган болсок, биз Ички иштер министрлигинин Талас шаардык бөлүмүнө дагы биз задание бергенбиз. Коопсуздук жагын жакшылап карап бериңиздер. Биздин 24 саат бою иштей турган телефондорду да беребиз. Ар убакта кандайдыр бир коопсуздук жарала турган болсо, бизге прямой чыкканга мүмкүнчүлүктүү болот. Анан учурдан пайдаланып, Талас шаарынын тургундарына кайрылуу жасайт элем. Бул эл каттоого сөзсүз түрдө активдүү катышып берүүңүздөрдү суранам. Себеби дегенде мамлекет, анын ичинде Талас областы, Талас шаары биз өзүбүздүн потенциалыбызды билишибиз керек. Канча биздин турак жайларыбыз бар, канча адам каттоодо бар, жок, канча адам миграцияда жүрөт. Ошол эл каттоонун негизинде келип чыккан стартданалардын негизинде биз өзүбүздүн стратегический пландарыбызды түзөбүз. Шаар болобу, область болобу, мамлекет болобу. Ошол себептен бул өтө бир зарыл иш-чара деп эсептейм. Мына президентибиз баш болуп өзү контролго алып атат ажообуз. Биздин дагы областтын дагы шаардын дагы контролунда турат. Ошол себептен элдин, мамлекеттин келечеги үчүн, шаардын келечеги үчүн ошол каттоого активдүү катышып берүүңүздөрдү суранабыз.